Арбаңыздар түз эфирде күндүн маанилүү жаңылыктарын баяндайбыз. Аты жөнүм Нурасан Бактыбеков. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Бишкекте жаңыланган ак кеме мейманканасы ачылды. Объекттин таржымалы жана бүгүнкү абалына кабарчыбыз токтолот. Баткенде чегаранын зым тосмолорун кесип, контрабанда жол менен мал сатуу күч алууда. Анын токтотуунун жолдору барбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Бишкектин түндүк айланма жолунда иштердин теңинин көбү бүттү. Учурда 4 жол өтмөгү жана 4 көпүрөнү реконструкциялоо дээрлик аяктады. Өзгөндө эттин баасын туруктуу кармоо максатында муниципалдык эт дүкөнү ишке кирди. Бул жерден уйдун этин 750, койдун эти 850 сомдон сатылууда. Ак кеме мейманканасы ай сайын $60.000 мамлекетке ижара акысын төгүп турат. Бул тууралуу Садыр Жапаров отелдин ачылыш аземинде билдирди. Каралбай карызга кабаткан ак кеме жаңыланып 5 жылдыздуу мейманканага айланды. Темага кеңири кабарчыбыз токтолот. Ак кеме мейманканасы жаңыланып, жаңы барактан ишин баштады. 5 жылдыздуу отелде 24 чарчы метрлик стандарт бөлмөдөн баштап, аянты 100 чарчы метрге чамалаган президенттик номерге чейин каралган. В данном номере присутствуют 2 спальные комнаты, также Мындай президенттик номер бирөө эле 13-чү кабатта жайгашкан. Анда 2 уктоочу бөлмө, 2 зал камтылган. Мисалы бул жерде сүйлөшүүлөрдү өткөрсө болот. Коридорго чыгуучу бир нече эшик бар. 2ге бөлүп колдонсо деле болот. Для, допустим, какого-то досуга прибывающих гостей. Мейманканада жалпы 9 категориядагы 174 номер бар. Ресторан, спорттук жана эс алуучу комплексти камтыйт. Конференц-зал 308 чарчы метрди түзөт. Бир учурда 250 адамга чейин катышкан ар кандай конференцияларды, жолугушууларды жана ошондой эле форумдарды өткөрүүгө болот. Мында атайын үн жана ошондой эле жарык берүүчү жабдуулар орнотулган. Жаңыланып меймандарды кабыл алууга камынып турган объекттин тарыхы 1995 жылдан башталат. Ал түрк ишкерлери тарабынан салынган. Бирок мейманкананын айланасындагы балама Алла Таала ору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз каламда жашоодо ошондой эле сезилет. Балам атумар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Талаш тартышууланып, аягы сотко жеткен. Нью-Йорк соту Кыргызстанды $16,5 миллион төлөп берүүгө же имаратты кайтарууга милдеттүү деп тапкан. 2020 жылга чейин бул суммага үстөк кошулуп отуруп, 30 миллионго чыккан. 2021 жылы сүйлөшүүлөр башталып, 2 жылда дооматтардан баш тартылган. Биз келгенден сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жүрүп, түрк ишкерлери менен ийге келтирип, тынчтык келишими менен бүтүрүшөлү деп туруп, болгону 6,5 миллионго чейин түшүрүп, 6,5 миллион мына төлөп берели. Ошо менен анда баягы мировой келишим түзөлүп, силер сотто дооматыңарды кайра алгыла деп, мына 23 жылы, 21 жылдан 2 жыл бою сүйлөшүп жүрүп отуруп, ийге келтирип, анан кийин мунун бул имараттын башын бошотуп алып, соттон кутулганбыз. Соттон алар дооматын алып, ошо менен болбосо, алар биздин чет өлкөдөгү имараттарды, Улуттук банктын Швейцарияда жаткан алтынына чейин мына буларды арестовать эттерели, ушулар аркылуу алып калалы. Болбосо чет өлкөдөгү
баягыдай мүлктөрүн алалы деп калган мезгил экен эле. 2023 жылы мейманкана президенттин иш башкармалыгына өткөрүлгөн. 2024 жылы инвестициялык келишим түзүлүп, саякат курулуш компаниясына ижарага берилген. Андан соң имараттын инженердик системасы, техникалык жабдуулары жаңыланып, заман талабына ылайык келтирилген. В общем примерно 25 миллион долларов. Реконструкциялоого болжол менен 25 миллион доллар сарпталды. Биринчи кабатта ресторан жайгашкан. Европа, улуттук жана Кытай ашканасынын тамактары бар, бассейн бар. Бөлмөлөрдө акылдуу система иштейт. Азыр шаарга көрк кошуп турган объект мурда 3 жылдыздуу эле. Мурунку абалы тиешелүү көңүл бурулбай келгенин ырастап турат. Карызга баткан мейманкананын баага ачылды. Эми ай сайын бул объекттен мамлекетке ижара акысы түшүп турат. Инвесторга биз 15 жылга ижарага бердик. Мына сен салгын 3 жылдыздуу отель эле, сен 5 жылдыздуу кылып салгын дагы 15 жыл колдонгон, анан 15 жылдан кийин 100% бизге өткөрүп бергин деп келишип атып, анан кийин ошентип өткөрүп бергенбиз. Жөн эле 15 жыл колдонбойт, жөн эле арендага эле берип койгон 15 жыл карап отурбайбыз. Бүгүнкү күндөн баштап айына 60 миң доллардан мамлекетке аренда төгүп турат. Мурда 60 миң доллар эмес, тескерисинче 23 жылы биз алган мезгилде 30 миллион сомдун тегерегинде ушул имараттын карызы бар болчу. Ар кайсы төлөмдөргө. Мейманкана өлкөгө келген конокторду тосууга, маанилүү жолугушууларды өткөрүүгө аянтча болот. Садыр Жапаров ичиндеги шарттар менен таанышып чыкты. Шаар тургундары дагы мейманкананы кыдырып, өз ойлорун айтты. Мурда эми өзүнүн убагында жакшы эле болчу, андан кийин да запущенный болуп калды да, көпкө чейин каралбай калды. Анан азыр кайра оң болгондон кийин жаңыланганы эң кандай десем, ушу Бишкек шаарынын көркүн ачкан имараттардан болуптур. Шарттары жакшы экен, бүт ылайыкташтырган, эс алганга жакшы экен баары. Мебелдер жактымы? Мебелдер жакшы. Аябай жакшы. Анын карасаң панорама, ички жазаласы баары тең. Аябай сонун экен. Жаңы дем ачылган ак кеме инвесторлорго жакшы шарттар түзүлгөнүнүн бир гана мисалы. Жагымдуу шарттардын болушу түз четелдик инвестициялардын агымын арттырууда. 2025 жылы 1 миллиард 311 миллион доллар инвестиция тартылып, 2024 жылга караганда 27%га өскөн. Садыр Жапаров көрсөткүч чет өлкөлүк инвесторлордун кыргыз экономикасына ишенип, аны менен өздөрүнүн узак мөөнөттүү пландарын байланыштырып жаткандыгынын түздөн түз далили экенин баса белгиледи. Жазгүл Сейдахматова, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек. Кыргыз алтын ишканасы 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында 33 миллиард сом таза киреше тапты. Бул тууралуу компаниядан билдиришти. Көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге өстү. Ал эми быйылкы 6 айдагы таза киреше компаниянын 2025 жылдагы жылдык көрсөткүчүнөн 1,8 эсеге жогору болду. Өткөн жылы Кыргыз алтын 18,7 миллиард сом таза киреше тапкан. Компания алдыдагы 3 жылда жалпы наркы 1 миллиард доллардан ашкан стратегиялык долбоорлорду ишке ашырууну пландоодо. Алардын ичинде Үңкүрташ, Тоголок, Чакуш, Талдыбулак жана Андаш кендерин өздөштүрүү бар. Бул долбоорлор жаңы кендерди иштетүүгө, өндүрүштүк каттуулуктарды кеңейтүүгө жана өлкө экономикасына кошулган салымды көбөйтүүгө багытталган. Баткенде Тажикстан менен чектеш аймактарда аткезчилер зым тосмолорду кесишип, мыйзамсыз жол менен кошуна өлкөгө мал сатышууда. Бул тууралуу кайдыгер каралган жергиликтүү тургундар айтып чыгышты. Мамлекеттик чек ара кызматы жергиликтүүлөрдүн айтканын тастыктап, зым тосмону кескендердин бирөөсүн кармалганын билдирди. Чек арадагы тыйылбаган аткезчилик тууралуу аймактык кабарчыбыз баяндайт. Баткен районунун Дөбө айылынын тургундарынын айтымында кыргыз-тажик чек арасы мынамтип тосулганы менен бирок контрабандалык жол менен жүк өткөрүү учурлар катталууда. Жергиликтүү элдин айтымында мыйзамсыз жол менен жүк өткөргөндөр ушул чек ара тосмодогу зымдарды кесип, андан ары ушул Тажикстан тарапка негизинен мал жандыктарды өткөрүшүүдө. Кече ушул сымдар кыркылып, манан кадимкидей эле Нопазар өтүп турган да. Контрабандисттер Нопазарды өткөрүп турган, мана жол кадимкидей эле жол түшүп калган. Бул 1-2 жолу түшкөндө бул из түшпөйт. Бул көп жол өткөн.
Баткендин Дөбө айылынын тургуну Тазагүл Умарова чек арадагы зым тосмонун кесилгени тууралуу интернет булактарына видео жарыялаган. Чек арадагы мыйзамсыз көрүнүштөргө кайдыгер карабаган жаран аткезчилерге катуу чара көрбөсө зым тосмолор кыркылып олуттуу зыян болуп жатканын айтат. Чек араны жакшылап карасын, буга бу жерде канчалаган кан төгүлүп, солдаттарыбыз шаһит болуп кетти. Енді мына солдаттарыбыз дагы канча мээнет кылып ушул чек аранын тынчтыгы үчүн ушул сетканы тосуп сымторду элдин жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүп койсо дагы контрабандисттер мантип мамлекетке душман болуп ататтар. Мамлекеттик чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынан билдиргендей, зым тосмону кескен жарандардын бирөөсү кармалган. Ал эми жакынкы күндөрдө кесилген зым тосмолор оңдолуп кайра калыбына келтирилет. Акыркы бир айда ушул Карабак айылында, мындайча айтканда аймагында 3 факт катталган, 3 тең аткезчилик менен мал жандыктарды өткөрүү боюнча. Булар боюнча кармалып, тиешелүү документтери түзүлүп, райондук ички иштер бөлүмүнө өткөзүлүп берилген. Чек арадагы зым тосмону кесип, мыйзамсыз жүк өткөргөндөр жалгыз иштебейт. Күч органдарында аларды калкалаган же маалымат берип турган адамдар бар. Андыктан бул ишке тиешелүү органдар олуттуу көңүл коюп, аткезчилерди аныктап, жоопко тартуу керектешет. Биргеликте сүйлөшүп алып өткөрбөсө, бул мүмкүн эмес да. Акылга сыярлык нерсе эмес. Мында чек ара тосулду, ошо чек арачылар кайтарсын, катуу кайтарсын, болду, маселе жок. Ушундай күмөндүү ойлор бизде пайда болуп атат да. Ошо чек арачылар менен же башка орган менен биригип алып туруп кылып коюп атабы, кандай? Бул азыр карапайым эл чек аранын ошо тосулган жерге барышка ойлонот. Тажикстанда эттин 1 килограммы 1300 сомдон сатылгандыктан чек аранын тосулганына карабастан мыйзамсыз жол менен Баткен аркылуу чек арадан мал өткөрүү күч алууда. Чек араны бузгандарга мыйзам негизинде көрүлгөн чара жеңил болгондуктанбы аткезчиликтин арты тыйылбай келүүдө. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Ош облусундагы Карамык жана Эркештам өткөрмө пункттарында өлкөгө киргизилип жаткан өсүмдүк продукцияларына көзөмөл күчөтүлдү. Анын алкагында фитосанитардык сертификаты жана тиешелүү документтери жок мөмө жемиш, жашылча, картошка, өрүн жана көчөттөр аныкталууда. Мындай талаптарга жооп бербеген жүктөр жана жарандардын кол жүктөрү белгиленген тартипте артка кайтарылат. Негизги максат карантиндик зыяндуу организмдердин өлкө аймагына киришине жол бербөө. Адистер чек арадан өсүмдүк продукцияларын алып өтүүдө фитосанитардык талаптарды так сактоого чакырууда. Кыргыз эли улуттук адабияты жана журналистикасы оор жоготууга учурады. Жазуучу, көрүнүктүү публицист, фелетонист, педагог Калканбай Ашымбаев 94 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Ал 1932 жылдын 14 сентябрында Сүккөл облусунун Ак Суу районундагы Кайрыма Арык айылында туулган. 1950 жылы Сарагымыш орто мектебин аяктап, Каракол шаарындагы Мугалимдер институтунун физика-математика факультетин аяктаган. 1952-1959 жылдары Кочкор районундагы мектептерде мугалим болуп эмгектенип, жаш муундарды тарбиялоого олуттуу салым кошкон. Анын чыгармачылык жолу 1950 жылдардын экинчи жарымында башталган. 1959 жылдан тартып, Ленинчил жаш гезитинин редакциясында иштеп, очерк, публицистика жана фелетон жанрларында үзүрлүү еңбектенген. Коомдогу көйгөйлөрдү курс чагылдыргандыгы үчүн кыргыз журналистикасында белгилүү чалканчы катары өзгөчө орунду ээлеген. Ал адабият менен бирге агартуу ишинде да өмүрүн арнап, 2 университеттин ардактуу профессору наамына ээ болгон. Өзүнүн Озеки китеби аркылуу өлкө аймактарын кыдырып, эл арасында улуттук баалуулуктарды, ата-бабалардын мурасын жана чечендик өнөрдү жайылтууга олуттуу салым кошкон. Калканбай Ашымбаевдин жаркын элеси, өрнөктүү өмүр жолу, бай чыгармачылык мурасы жана кыргыз адабиятына, журналистикасына жана агартуу ишине кошкон салымы элибиздин эсинде түбөлүк сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына Садыр Жапаров, Марлен Маматалиев, Адылбек Касымалиев, Арслан Койчиев жана башкалар көңүл айтышты. Бишкектен түндүк айланма жолунун курулушунун 52% аткарылды. Трасса Маловодный айылынан башталып, Кантка чейин созулат. Учурда 4 жол өтмөгү жана 4 көпүрөнү реконструкциялоо дээрлик аяктады. Курулуш күнү түнү уланууда. Тема боюнча кесиптешим Сүйүнай Тагаева айтып берет.
Районунда бир катар социалдык объектилер жаңыланууда, анын алкагында эгемендүүлүк күнүнө карата 2 жаңы балабакча ачылат. Мындан тышкары көп жылдан бери бүтпөй келген спорт залы жана бир катар мекемелердин имараттары жакынкы айларда пайдаланууга берилмекчи. Теманын уландысы аймактык кабарчыбыздын материалында. Жалал Абад облусунун башчысы Тилек Текебаев Тогуз Турал районунда курулуп жаткан социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Алгач Казарман айылындагы Абдрайымов атындагы орто мектептин спорт залы каралды. Көп жылдан бери курулушу бүтпөй турган имаратты күз айларында пайдаланууга берүү пландалууда. Абдрайымов атындагы мектептин спорт залы бүгүнкү күндө курулушу жүрүп жатат. Жалпы сметалык баасы бул 30 миллион 254 миң сомду түзөт. Бүгүнкү күндө 2026 жылдын ноябрь айында ушул объектини, курулуш объектисин пайдаланууга берген аракеттерибизди жасап жатабыз бүгүнкү күндө. Андан соң аракет ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын реабилитациялоо борборунун курулушу жана Сыдыков атындагы маданият үйүнүнүн жаңыланып жаткан имараты көрүлдү. Аракет борборун жаңы имарат менен камсыздоо үчүн Каргалы айыл өкмөтү тарабынан 2024 жылы жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу менен 14 миллион 220 миң сомдук долбоордук сметалык документтер даярдалган. Учурда курулуш иштерин Сармат жоопкерчилиги чектелген коому жүргүзүүдө. Объекти жыл аягына чейин толук бүткөрүү пландалган. Эки объекттин курулуш иштерин Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгы жүргүзүүдө. Айыл аймагынын башчысынын айтымында, буга чейин бул аймакта балдар бакчасынын имараты болгон эмес. Бала бакчанын өзгөчөлүгү баардык шарттар менен, жаңы заманбап шарт менен 2 этаждуу болуп, 100 орунду болуп салынып, Кудай буйрса 31 августта ачылат деп турабыз. 199% жумуш иштери бүтүп калды. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ары муктуу өкүлү Тилек Текебаев бүгүн Тогуз Турал районундагы курулуп жаткан социалдык объектилердин жана ошондой эле жана башка объектилердин курулушу менен жеринен таанышты. Тогуз Турал районунда айрыкча дээрлик бүтүп калган социалдык объектилер жакында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылына карата ачыла турчу объектилер. Аны менен катар эле район аймагында курулушу көп жыл мурда башталып, бирок бүтпөй тургандагы объектилерди жеринде көрүп, аларды сапаттуу, заманбап, ыңгайлуу шартта тез аранын ичинде бүтүрүү тапшырмасын дагы берди. Кыдыруунун жүрүшүндө облус башчысы курулуш иштеринин сапатына жана коопсуздук талаптарынын сакталышына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле объектилерди белгиленген мөөнөттө бүткөрүп, пайдаланууга берүүнү тапшырды. Анан буюрса жалпы жолдон жакшы иштеди, ошол жактан ушинтип эле бат-баттан көзөмөлдөп турсак, бат-баттан карап турсак эле, жактан ошол баары ошо сапат жагына, жанагындай ылдамдык жагына ошо тезирээк жооп беришет да, анан буюрса ошол жактан баштаган иштин баарын аягына чыгарып турабыз да. Тогуз Турал районунда курулуп жаткан социалдык объектилердин ичинен аталган 100 орундуу балабакча өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилет. Калган курулуштар жакынкы айларда бүткөрүлөт. Жергиликтүү тургундар үчүн мындай объектилердин ишке кириши социалдык шарттарды жакшыртып, өзгөчө балдар үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган. Байгазы Райымкулов, Бибек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусу. Ал эми сентябрда өлкө боюнча 100гө жакын социалдык объект берилет. Алардын бири Бишкектин Өскөн Ордо конушундагы 750 орундуу мектеп бар. Учурда анын курулушунун 90% аяктап, имаратта акыркы иштер жүрүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Айсана Бакытбекова улантат. Жаңы окуу жылына саналуу гана күн калды. Өлкө боюнча мектептерде акыркы даярдыктар жүрүп, айрым жерлерде жаңы билим уялары курулуп жатат. Мына алардын бири Бишкектеги Өскөн Ордо конушундагы 750 орундуу жаңы мектеп. 3 блоктон турган имарат учурда 90%га аяктап, ички жана сырткы жасалголоо иштери жүрүп жатат. Биз азыркы убакта ички жасалголоо иштерин кылып жатабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул стенада 4 слойдон ашык шпаклевка жумуштарын бердик. Андан сырткары бул чет өлкөдөн келинген потолок, бир решечный потолок деп коет. Бул бири-бирине соединять этилип туруп кошулат. Решечный бул деген жанакы эме сыяктуу, рейка сыяктуу эле сырткы материалдар бар, декоративный эме слой деп коет, краска берилген. Башка материалдан айырмалуу чечип кайра такканы батыраак болот да.
Билим берүү мекемеси 3 кабаттан турат. Бул жерде жалпы 28 окуу классы бар. Ар бир кабинеттин жалпы аянты 65 квадрат метрди түзөт. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай класстын ичи чоң, жарык жана ошондой эле чоң терезелер менен жабдылган. Мындан тышкары баса белгилей кетчү жагдай окуучулардын ыңгайлуулугу үчүн кол жуучу жай дагы каралган. Бизде деген жылуулатуу системасы жаңы риберанг деген пеналар чачылды. Верхняя, нижний прогондар деп коет. Ар бир прогондоруна обработка чачылган. Бул өрткө каршы эметилет составында бар. Биз вентиляцияларды кетирдик. Бул П түрүндө кетти. Андан сырткары бул батарейкалар, радиаторлор бул отопленияныкы. Отоплениябыз биздики өзүнчө мектептин ичинде болот. Трубалар болсо коопсуздукка байланыштуу жердин асты менен кеткен, глубинасы болсо 1-9 метрге чейин эсептелинген. Мектептин аймагында баскетбол жана волейбол аянтчалары каралган. Айлана тегерек жашылдандырылып, көрктөндүрүлүүдө. Имарат автономдуу жылытуу системасы жана электр энергиясы үчүн трансформатор менен камсыздалган. Ал эми сырткы фасадын болсо заманбап панелдер толуктайт. Күнгө чыдамдуу, суукка да чыдамдуу материал болуп эсептелет. Андан сырткары бул Кыргызстанда бирден бир колдонулуп жаткан материал. Андан сырткары мектептин айланасында өзгөчөлүктө бизде күн панелдери коюлат. Бул деген мектеп кийинчерээк өзүнүн электричествосун өзүн камсыздай тургандай болот. Имарат сентябрда пайдаланууга берилет. Өскөн Ордо жана Анарбак конуштарындагы балдар эми үйүнө жакын жерден билим алат. Көптөн күткөн жаңы имараттын курулушуна жергиликтүү тургундар дагы кубанычын жашырган жок. Балдар жөө жалаң жаанда буттарын ылайга матырып, эптеп келер эле сумкаларын сүйрөп. Мына азыр президентибиздин билим берүүгө ушунчалык көңүл буруу менен мамиле жасап атканына ушул Анарбак аймагындагы конушундагы жашоочулар ушундай сүйүнүчтүү болуп атышат. Ушул кабарга чын эле ишенип ишенбей, эми мектептин курулушу башталгандан бери абдан кубанычтары чексиз. Ал эми Бишкек мэриясы тарабынан Борбор калаада дагы жаңы 3 мектеп салынууда. Алардын бири менин артындагы номер 3 билим ордосуна кошумча корпус катары курулган 550 орунду заманбап жаңы имарат. Бул билим уясын салууда Чехиядан жана Россиядан алынып келинген атайын материалдар колдонулган. Учурда курулуш иштери дээрлик аяктап, ичин эмеректер менен толтурулууда. Ал эми фасадына келе турган болсок, Италиядан алынып келинген ламина менен капталып, ысыкка жана суукка чыдамдуу материал колдонулган. Ашкана бар өзүнчө, актовый зал, спорт зал, анан дагы бир өзгөчөлүгү болуп, жер аянты кененирээк болгон үчүн сыртта генералдык план боюнча спорттун бүткүл түрү жайгашылды. Терезелердин баардыгы коюлду. Терезелердин мурдакыдай пластик эмес, бүт баары тең бул металлы пластик, сапаты жагынан аябай жакшы. Быйыл өлкө боюнча 540 социалдык объект курулууда. Анын ичинен 100гө жакыны сентябрь айында пайдаланууга берилет. Окуучуларыбыздын сапаттуу билим алыш үчүн ар бир предметтик класстар каралган. Өзүңүздөр эле билгендей эле ар бир мектептерде бирдей эмес, ар бирине индивидуальный фасадтары, допустим, предметтик класстар, химия, биология ар биринин шарттары каралган. Акыркы жылдары өлкөдө билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы мектептерди курууга басым жасалууда. Негизги максат окуучулар үчүн заманбап шарттарды түзүп, билим берүү инфраструктурасын кеңейтүү. Айсана Бактбекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы күздө Талас шаарында өзгөчө шаң менен белгиленет. Аталган самалыкка карата президенттик фонддун эсебинен каражат бөлүнүп, облус борборундагы 70 көп кабаттуу үйдүн жана мекемелердин сырткы көрүнүшү жаңы дизайнда жасалды. Мындан тышкары жашоочулардын суранычы менен 2 кабаттуу үйлөрдүн чатыры да алмаштырылып, жаңыланууда. Аталган иштерге каражат облустук фонддон бөлүндү. Белгилей кетсек, Талас шаарындагы этаж үйлөрдүн жана мекемелердин тышын заманбап абалга келтирүүгө багытталган ири оңдоо иштери эгемендүүлүккө жеткенден бери алгачкы жолу болууда. Бизде багы эки кабаттуу үйлөр көп болчу, жалпысынан 28 үй бар экен. Бардыгы илгери сайыз убагында салынган, мындан 30-40 жыл болуп калган, кыршалар эч качан жаңырган эмес экен. Анан бул боюнча да, бул маселе боюнча да сүйлөшүп, атайын Эрмачу өзү демилге көтөрүп,
Талас облусунун өнүктүрүү фондунан акча бөлүп бүгүнкү күндө дагы жалпы 28 көп кабаттуу 2 этаж үйлөрдүн крышалары алмашып жатат азыр. Болуп аткан нерсенин баарын көрүп алып өзүбүз эле сүйүнүп атабыз. Биздин Таласка деле жаңылануу келип атат. Же майрамга каратабы, же теге элибиз жетишип атабы, шүгүр. Мына тиктей жаман көрүнөбү, жакшынакай көрүнөт. Мыналардын баардыгы карачы сонун болуп калбадыбы? Канча президент өттү, бирден болуп кетти. Анда бирден мындай жаңылануу болгон эмес. Анан кийин бул президент баардыгын тегиз ойлоп атат го. Жакшы, шүгүр. Органикалык айыл чарба, илим, инновация жана технология. Мындай аталыштагы эл аралык илимий практикалык конференция Ош шаарында уюштурулду. Ага өлкө ичиндеги илимпоздор жана Өзбекстан Республикасынан окумуштуулар катышты. Уюштуруучулар муну менен айыл чарба продукциясын өндүрүүдө органикалык жер семирткичтерди колдонууну жайылтууну көздөшөт. Бул улуттун ден соолугу, жаштардын келечеги үчүн маанилүү экени айтылды. Кененирээк Кенжеби Маматсадыкова баяндайт. Мүмкүн болушунча өсүмдүктөрдү коргоодо физикалык, механикалык жана биологиялык ыкмаларды колдонуу. Айыл чарба продукцияларын өндүрүүдө органикалык жер семирткичтерди колдонбосо келечекте Кыргыздын генофонду коркунучка кептелет. Мындай пикирин окумуштуу Зулумкан Тишибаева Ошто өткөн эл аралык илимий практикалык конференцияда билдирди. Ал дыйкан фермерлер жер иштетүүдө химиялык жер семирткичтерди колдонууну уланта берсе, айыкпас оорулардын түрү да көбөйө берерин эскертет. Акыркы 10 жылдарда аябай көп рак оорулары пайда болуп атат. Анын себептеринин эң негизгиси ошол азык заттарда химия заттардын концентрациясы бар. Эмне дегенде талаалар бизде химиялык пестицидтер менен дарыланып атат. Аны биздин карапайым калк түшүнбөй атат. Ошол эле дарыланган мөмө жемишти балдарыбыз жеп атат. Бунун составында жерге, культурага керектүү бардык элементтер бар. Конференциянын алкагында Ош облусунда өндүрүлгөн органикалык таза продукциялардын көргөзмөсү да уюштурулду. 2014 жылдан бери Сөөлжандын жардамында биогумус өндүрүп келген Клара Төрөева да бул жайга өздүк өндүрүшүн алып келген. 2 жылдын эле ичинде биздин өндүрүлгөн продукциялар аябай начарлап баштады. Себеби ал жерде теплицада жалаң химияга бышырылат экен. Берилген удобренияларда химия, ар кандай ооруларга да химиялар берилет экен. Ошондон баягы жердин кыртышы тез эле бузулуп, мурункудай түшүм ала албай калдык дагы. Канткенде биз таза продукция өндүрөбүз деп изилдеп отуруп, ушул Сөөлжандын жардамы менен биогумус, андан кийин биомарин өндүрүп баштадык, суюгун. Учурда Алай районунда 130 гектар, Чоң Алай районунда 10.662 гектар жер органикалык аймак деп каттоодон өткөн. Ош облусунда мындай тилкени 100.000 гектарга көбөйтүү максатталган. Андыктан башка райондордо да түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Органикалык аймак үчүн 3 жыл аралык керек. Химикаттарды колдонбостон. Анан ошол аймакты 12 метр аралыктан сакташ керек. Мен жөнөкөй айтып берейин. Анан ошол жерге келген сууну да агынды сууну токтотуш керек. Кошуна колоңдун эмесинен келген. Себеби ошол жерде химикаттар келип, бул да органик өтүүнү стандарттын бузат. Ошондон ушулардын баардык тартиптери өздөрүнүн жол жоболору бар. Анан ушуларды 3 жыл аралыкта органикалык аймакка өтөт. Учурда дүйнө эли экологиялык таза продукцияны өндүрүүгө ыктап жатышат жана ага суроо талап күчтешет адистер. Мындайда органикалык өндүрүмдү сертификациялоо маанилүү. Андыктан тиешелүү министрлик мамлекеттик сертификациялоо борборун ачууну көздөп жатышат. Бул Кыргызстан тоолуу өлкө. Айыл чарбасынын аянттары абдан аз. Ошол себептен биз ушу органикалык айыл чарба азыктарын көбөйтүү менен биз экспорттук потенциалыбызды бекемдей алабыз депчи. Ошол себептен бул Кыргызстан үчүн органикалык айыл чарбасын өнүгүшү абдан маанилүү. Азыр ошо конференцияда бул кыртыштын көйгөйүнөн баштап ошол өндүрүлүп жаткан азыктардын сапатына чейин илимий көз карашта сөздөр айтылып жатат. Буга чейин илим менен айыл чарба өндүрүшүнүн алакасы солгон жүрүп келген, теория менен практиканы айкалыштырган мындай саамалыктар жер иштетүүнү жаңы тепкичке көтөрөт деген күтүүлөр бар. Кенжеби Маматсадыкова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош шаары. Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагында муниципалдык эт дүкөнү ачылды. Мында эт базардагы баадан 50-100 сомго арзан сатылууда. Максат эттин баасын туруктуу кармап, элге жеткиликтүү кылуу. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
Өзгөн районунда эттин баасы кымбат экени айтылып, жергиликтүү тургундар тарабынан нараазычылыктар жаралып келген. Эми ал маселе чечилди. Учурда Төрткөл айыл аймагында алгачкы жолу муниципалдык эт дүкөнү ачылды. Учурда бул жерде эттин баасы кандай, канчадан болуп атат, келип сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Эттин баасы канчадан болуп атат? 750 уйдун эти болуп атат, 850 койдун эти болуп атат. Мага 1 килограмм эт бересизби? Мен азыр уй этин 750 сомго сатып алдым. Ал эми кой эти 850 сомдон дээрлик базар баасынан 50-100 сомго арзан. Мындай демилгенин негизги максаты эттин баасын турукташтыруу жана карапайым калктын капчыгына жеңилдик жаратуу. Ушу жерге муниципалдык эт дүкөнү ачылып аябай жакшы болуптур. Элдин капчыгына жараша. Эмне дегенде биз наркы базардан уйдун этин алганда бес кости 920 сомдон алчубуз. Бул жерде 750 сом экен. Жакшы. Этти мына базарга караганда мына Төрткөл айыл өкмөтүнүн айланасында 750дөн уйдун эти болуп калыптыр. Азыр угуп келип, ушу жерден арзан экендигин алып атабыз. Эми бул карапайым калк үчүн канчалык пайдалуу? Карапайым калк үчүн кыйла эле пайда деп ойлойм. Себеби өзгөнгө барып, жол кира кетирип, 850 900дөн алганды бул жерден 750 сомдон алып атабыз. Айылга жакын экен. Муниципалдык дүкөндү эт менен камсыздоо үчүн жергиликтүү малчыларга да шарт түзүлгөн. Бизде азыр департаментте 2 мал багытында кооператив ачылган. Аларга дагы биз өкмөт тарабынан жер, сугат жерди, кайракы жерди, чөп чабынды жерлерди баарын ошол фермерлер через департамент берип атабыз олардын жерин. Алар ошол мал багытында иштеп, малды үйүндө эт багытында мал багып, ушу биздин муниципалдык ишканага алып келип тапшырат. Ошон лайыктуу имараттар болсо, аны да бекер берет. Жергиликтүү бийлик дагы башка эт дүкөнүн ачам деген ишкерлерге бекер жай берүүгө даяр. Бүгүн биринчи магазин ачылды, бирок ушуну көргөндөн кийин да биздин ушу коллегиялык жыйында да ушу маселени көтөрдүк элек, тапшырманы койгонбуз, ар бир айыл өкмөттө ачылсын деп. Ошол дыйкандар, калуучулар бар экен. Жери бекер болсо, имараты бекер болсо, ошол эттин баасын түшүргөнгө шарттар бар деп өздөрүн эсептеп чыгарып келип атат. Эми буюрса, кандай күндө болсо дагы биздин жана базарда отуруп арендасын төккөн, башка чыгымдарды төккөн эт саткан ишкерлерге караганда бул жерде ошонун чыгымы баары жокко чыкса, ушул эттин баасына келип отуруп атат да баары бирчи. 50 сом болсо да, 100 сом болсо да арзаныраак болот. Негизинен учурдагы талапка ылайык эттин баасы 890 сомдон ашпашы керек. Бул тууралуу тиешелүү адистер билдиришти. Айтымында талаптын аткарылышын көзөмөлдөө максатында атайын текшерүүлөр жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө эттин баасын турукташтыруу боюнча бизде байма-бай мониторингтер жүргүзүлүп жатат. Ал эми райондук мамлекеттик администрацияларда акимдердин биринчи орун басарлары бул боюнча жумасына же 10 күндө бир ошо эт дүкөн сатуучу дүкөндөргө барып рейдтер жүргүзүп атышат. Эттин баасын элге жеткиликтүү кылуу максатында муниципалдык дүкөндөрдү башка айыл өкмөттөргө жайылтуу пландалууда. Таңсулуу Сүйүнали кызы, Нурдөөлөт Сантаев, ЛТР Ош облусу. Эми программанын